бул тренингтин окуп бүткөндөрдүн дагы баягы результаттарын да көрдүм десем болот да. Анан ошондон улам мага мотивация болуп, мен ушул тренингке дагы катышайынчы деп тапшырып, анан окуп бүттүк. Бул тренингтен аябай көптөгөн жакшы бир көндүмдөрдү дейбиз, көндүмдөрдү алдым десем болот. Ошо кандай көндүмдөрдүн дегенде, медиа сабаттуулук боюнча аябай жакшы көндүмдөрдү алдык кыйын специалисттерден. Оратордук шеберчилик боюнча биз баягы кыйынбыз деп, өзүбүздү кыйынбыз деп көрсөтүп атабыз да. Мисалы мен жекешкер катары, репетитор катары, тренер катары кыйынмын деп атам да, ошол кыйын айымдарга аябай сонун мотивация болду бул тренингчи. Анан ушу тренингди уюштурган Говори ТВ медиа жааматына ыраазычылык билдирем. Мындай тренингдер жалгыз эле Нарын шаарында эмес, же болбосо тиги Бишкек шаарында эмес, ошо региондордун өздөрүндө да өтүлсө абдан сонун болмок да. Себеп дегенде келе албаган айымдар бар да. Мисалы ошол мейли акчасын төлөп берип атат, бардыгы сонун, бирок ушул жака мүмкүнчүлүгү келбеген айымдар бар да, келе албаган. Ошолорго аябай сонун болот эле да, ошо жеринде өтүлгөн тренингдерчи. Биздин азыр мен өзүм айылга көбүрөөк басым жасагандыктан айыл жериндеги айымдардын көбү азыр окуйун деп калды. Кайсы тармак болсо да билим алгысы келип калды да. Ошон үчүн мен сиздерге ушул жагын как сунуш катары айтат элем. А так мен тренинг абдан жакты, сонун мотивацияларды алдым. Кубануу менен, сүйүүнү менен буюрса бүгүн Нарынга жолго чыгам. Ийгилик. Себеби дегенде ушул 2 күндүк тренинг биздин көзүбүздү ачты. Мен деле буга чейин ой билем деп, анткени тренингтерге буга чейин катышып келгем. Ой билем деген бизде баары бир сезим болот. Бирок бул жакка келгенде эч нерсе билбей, мен ошолордун баардыгын өздөштүрүп, тажрыйбамда пайдаланам деп, буга чейин берилген тетрадька дагы эч нерсе жазчу эмесмин. Бирок азыр дептеримдин барактары да толуп калды да, баардыгы мага пайдалуу маалымат болду. Мисалы деп айта турган болсом, лидерлик сапатты жогорулатуу боюнча адам биринчиден эле өзүн түздөш керек. Өзү ошондой сапаттарды калыптандырыш керек. Башка бирөөгө үлгү болуш керек. Лидер деген кандай дегенде ошонун жүзүн көрсөтө турган айым болуш керек да. Мына ушу багыттагы мен көп нерселерди үйрөндүм. Бул тренингден аябай көп нерсе үйрөндүк. Эң негизгиси ошол айтыла турган маселени элге туура жеткизүү, элге сиңимдүү кылып жеткизүү деген нерсе аябай жакшы экен да. Көбүнчөсү ошо спикерлерге ыраазычылыгымды айтат элем. Аябай сонун жакшы окутушту бизди. Ошол эле Ширин эжекебизге, Кайыркүл эжекебизге, Рима эжекебизге терең ыраазычылык билдирейин. Үйрөнгөнүм бул элдин астына чык, анан өзүңдүн оюңду жеткире билүү. Анан дагы элдин астында кандай чыгыш керек. Авторское мастерство сабактары да өттү. Анан элдин көңүлүн кандай кантип буруш керек, кандай сөздөрдү айтыш керек, элдин көйгөйүн жеткизгенге кандай жолдору бар, ошол жөнүндө үйрөндүм. Жакшы, аябай көп мотивация алдым. Буюрса мындан ары дагы да болсо тренингдер боло турган болсо, сөзсүз катышууга милдеттүү түрдө резюмелерин тапшырам буюрса. В чем полезен был тренинг? Понять вообще, как себя вести, как себя преподносить, насколько это важно для общества, насколько это важно для населения, для Кыргызстана, для развития. Каждая женщина — это как бы лицо всей страны, да, получается. И здесь очень важно было узнать прокачать свои сильные стороны, посмотреть на свои ошибки, сделать их лучше. И вот тренинг был по ораторскому искусству, да, мы поняли, насколько важно себя, вот что такое личный бренд, насколько важно себя вот проявлять, зачем это нужно, потому что многие говорят, вот личный бренд, иди прокачивайся, иди учись ораторскому искусству, а вот здесь как раз таки на тренинге рассказали, для чего это нужно, вот. Было по целеполаганию, как правильно формировать свои мысли, к какому результату мы идем, что есть продукт и что есть результат. Да? На самом деле мы, оказывается, часто заблуждаемся в том, что мы делаем какие-то результаты, на самом деле это и есть продукт, а конечного результата как такового нет. Вот здесь тоже вот очень важная
важный момент был? Деги эле көптөгөн тренингтерге катышкам буга чейин, бирок бул тренингде мен өз ордумду таптым. Анткени ушул кыйын долбоорунун алып барып жаткан Кайрыгүл айымдын жасап жаткан иштерин көргөндө мен дагы ушул Кыргыз Республикасынын өсүп өнүгүшүнө өз салымымды чын жүрөктөн кошушум керек экендигин, дагы көбүрөөк аракеттенип иштешим керек экендигин түшүндүм. Ушул тренингден кийин ушундай жыйынтыкка келдим. Болгон бир күч аракетим менен элдерге жардам беришим керек экен деп, ошол эле жыйынтыктын негизинде өзүмдүн ишиме байланыштуу, ушул чек арада иштеп жаткандыгыма байланыштуу, чек арадагы айымдардын кандай бир муктаждыктары болсо, болгон күч аракетим менен жардам берем. Ошол эле учурда бул алган билимдеримди муктаждардын бардыгына мындай жумшайм деген ойдомун. Меня зовут Ботагос. Я посещала много различных тренингов. И для меня, например, как для активиста своего города, как для человека, который хотел бы дальше баллотироваться и стать депутатом, для меня тренинг был очень полезным. В первую очередь, наверное, тем, что на тренинге самым главным, наверное, ресурсом были девушки, участницы этого тренинга, настолько разные, уже женщины, которые уже достигли каких-то результатов, и было очень интересно переменять их опыт, обмениваться опытом. Самое главное, наверное, это и был нетворкинг. Следующее, наверное, уже мы подчеркну СМИ, информация о СМИ, что они узнают в первую очередь от нас. И в первую, наверное, как обезопасить себя, какую информацию нужно давать и какую информацию мы можем давать, чтобы потом это же обратно не пришло в нашу сторону. Мен үчүн бул кыйын программасынын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү сонун экен. Мен журналистикага бир 3 жыл болгон болсо келсем, аял киши өзүн эфирде кандай алып жүрүш керек, кандай сүйлөш керек, аялдар үчүн маанилүү нерселерди ушул тренингдер алдым десем болот. Анан алган билим, бул жердеги алынган билимди план кылып койдум өзүмө. Келечекте ушул эле ушундай форматта өзүбүздүн чек арадагы айымдарга ушундай окууларды, ушундай эфирлерди уюштурсам деген ой максат койдум. Себеби биз бул 3 күндө алган билимибиз ар бир аял үчүн эң маанилүү, эң керек экендигин билдим. Мен ушул тренингден кийин кандай десем, алдыга койгон максаттарга жетиш үчүн алдыда депутат боломбу же министрликте иштейинби, ушул жакта жамааттан бир элге кызматымды көрсөткөнгө аракет кылам. Жаңы дем, жаңы күч менен кетип атам. Буйруса өзүмдүн айылымда дагы агартуу иштерин дагы да талкпастан жүргүзүп, балдардын эмдөөлөрүн дагы да күч алтырып, элиме чоң салым кошом деген ойдомун. Бир эле ден соолук эмес, ошол депутат катары айылда айылдын бюджетин кантип көтөргөнгө, айылда адамдарга ден соолугун кантип чыңдоого болгон дагы бир максаттар пайда болду. Ошол максаттарды ишке ашырам деп ойлойм. Буйрук экен, ушу кыйын долбоорунун катышуучусу болуп калдым. Канчалык деңгээлде мен кыйын экенин билбейм, бирок мен чынында эле 17 айымдын арасында окудум. Мыкты айымдар экен. Элетте ар кимиси өзүнүн элинде, жеринде чоң салым кошуп келаткан айымдар. Ушул долбоорду уюштурган айымдарга мен терең ыраазычылык билдирем. Ар бир бизди окуткан адис, ар бир серепчи өтө мыкты, өзүнүн темасын мыкты билген экенин далилдеп, токотер жерлерин айтып туруп, мисал деп келтирип кетейин. Мисалы Костюк Ширин айым. Ушу элдин алдына чыгып, сүйлөөнүн маданиятын, анан сырларын ачып берди. Айтып берип атып гана эмес, көрсөтүп, анан ошону аябай сиңимдүү кылып жеткирип атты. Мисалы Махинур айым. Азыр санариптик жашоо учурунда кандай коопсуздукту сактоо керек, медиа менен баарлашууда, медиа менен кызматташууда эмнелерди эске алуу керек, сенин жоопкерчилигиң кандай,
бирөөгө шылталап койбой, бирөөдү күнөөлөбөй, өзүңдү карап туруп, өзүң кандай бир чечимдерди чыгарып туруп, кандай бир алдын ала кам көрүү сырларын ачып беришти. Рим айым максатты койгондо, ошого жетип кадам шилтеп атканда кандай тоскоолдуктар болот, кандай мүмкүнчүлүктөр болот, ошолорду кантип эске алыш керек, кантип колдонуш керек. Астра айым ушунун баарын уюштурган айым болду. Кайыргүл айым экөө ушундай бир сонун маалыматтарды алдык. Баардыгы алдым деп өзүмдү айтайынчы, алдык дебей, жалпылабай. Анан ар кимиси күнүмдүк жашоодо колдонуп кете турган нерселер. Терең ыраазычылык. Кыйын программасы үчүн 2 күндүк тренингте болдук. Бул тренингте биз аябай жакшы натыйжаларга эге болдук, билимдерге эге болдук, жаңы үлгүдөгү модельдерге, ораторский искусстводо эмне экенин биз биринчи жолу көрдүк. Телевидениеде же болбосо көчөдө чоңдордун өзүн алып жүрүшүндө аябай бир топ эрежелер бар экендигин, анын ичинде ошо региондордун тандалып алган 17 кыйын аялдардан 17 түрлүү жакшы сапаттарды алдык. Ал жерде 50-ге жакын маселелер талкууланды. Региондордогу болуп аткан жакшы жетишкен ийгиликтерди көрдүк. Аялдарга, кыздарга, мамлекеттик жумуштарга, жогорку орундарга жумушка барганга толук мүмкүнчүлүк бар экенин аңгиледик. Кудай кааласа жогорку кеңештерге барабыз, министерстволор иштегенин барабыз деген чоң үмүттөрдө калдык. Биз үчүн тренинг аябай кызыктуу болду. Биз буну келечекте ошол жерде калтырып койбостон, айылга барганда кыйын аялдарды чогултуп, дагы мамлекетке, коомго иштей турган аялдар сөз тарбиялап беребиз деген үмүттөбүз. Мен бул тренингке келгениме абдан кубанычтамын. Анткени эмне деген кыйын айымдар менен тааныштым биринчиден. Экинчиден болсо мына бүгүн ушинтип ушул эмеде экранда выступать этип атам. Бул мен үчүн абдан көптөгөн шыктарды берди. Мен өзүмө ушул тренингке келгенден кийин кечетен бери тренерлердин айткан сөздөрүн, башка кыйын айымдардын айткан сөздөрүн баарын өзүм ойлонуп келип, анан 2 максатты алдыга коюп кетип баратам. Ушул тренинг мага шык берди да. Ошол 2 ишти мен аягына чыгарып, буюрса, ушул кыйын долбоорго дагы бир жолу келип, ошол 2 ишимди айтып кетем деген абдан жакшы ишеним менен кетип баратам. Бардыгыңыздарга рахмат. Ушунча кыздын арасынан тандалып өткөнүмө аябай кубанычтамын. Анан кийин ушул долбоорду түзгөн, ушул долбоорду алып барган, ушу Жалабаттын Кыргызстандын 7 дубанынан келген, Жалабаттан, Оштон, бардык дубандардан келген аял кишилерге ушунчалык билимине жана өнүгүүсүнө салым кошуп атканына мен аябай кубанычтамын. Бул аябай жакшы деңгээлди көрсөтүп жатат. 2 күндүк тренингде көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Кыйын проектисине негизи мындай өтүп калам деп деле ойлогон эмесмин, бирок ыраазычылык айткым келет. Эмне үчүн? Анткени кыйын проектиси аркылуу өзүмдүн азыркы учурда иштеп жаткан адистигим жөнүндө дагы бир жолу ойлондум. Жана ошол билим берүү министрлигине бир нече болсо дагы сунуштарды айта алдым. Негизи уюштурулган нерсе аябагандай сонун, мага жакты, бардыгы керектүү учурда керектүү каражаттар менен берилди десем болот. Ошон үчүн гүлдөп, өнүгүп, өсүп, көп региондогу карапайым калктын үнүн жеткирип жүрө бериңиздер. Бул тренинг өзгөчө тренинг болду деп ойлойм. Себеби баарыбыз эле маданияттуу, баарыбыз эле майынтарбыз, баарыбыз билимдүүбүз деп өзүбүздү сезип эле келебиз. Келдик элек. Оказалось, что биз визуально окучу экенбиз. Биз башка мамлекеттерге, башка проектлер менен, элдер менен иштегенде биз өзүбүздү такыр башкача алып жүрөт элек. Бул 3 күндүктө мен өзүм этиканы үйрөндүк. Этиканын 2 тарабы бар экен. Биз билген, анан биз билбеген. Азыркы убакытта мен толук кандуу этиканы соблюдать эткен айым болуп чыктым деп ойлойм. Анткени баары маданияттан башталат. Сүйлөгүчөк деле ошо маданияттан башталгандан кийин анан өзүңдүн жүзүң ачылып баштайт. Точнее, өзүңдүн жүзүң ачылат, андан кийин билим сапатың көрүнөт экен. Ошондуктан мен абдан ыраазымын. 3 күндүн ичинде ушунчалык чоң мотивация алдым, вдохновение алдым, билбеген кишилер менен тааныштым. 7 дубанды бириктирип койдуңуздар. Ошол моментте эле
бирибизди 17 айым бирибизди вдохновлять этип атып, өзүбүздү абдан сулуу, абдан күчтүү сезе баштадык.